Байкасаңыз, кыш келген учурда жаштардын кроссовкалары кытайский болуп, өтө кыска болгонуна байланыштуу, носкилери кыска болгонуна байланыштуу кызыл ашыгы, сөөк уланган жери көп учурда ачык калып кеткен болот да. Буга албетте армияга барсаңыз деле өтүктөр өтө узун болот. Мурдагы ата-бабалар кийген өтүктөр деле тизеден ылдыйга чейин болгон да. Ошондуктан ден соолук маанилүү экен, маалымат катары айтып коюп атам. Кийгенде бутту жылуу кармаш керек, ошо кызыл ашык жаап жүргөн бул маанилүү болуп эсептелет. Кышпы, жазбы айырмасы жок, кээ бирөөлөр ар дайым ачып жүрөт, кыска носкилерди кийет. Бул туура эмес. Ден соолукка күйүш керек. Бул жер суукту башка органдарга караганда азыраак сезиши мүмкүн, бирок башка жерге тебет. Башка жерден оору козуйт. Ошондуктан ден соолук дедик, маалымат катары айттык. Ден соолукту күйүңүз, ден соолукту сүйүңүз. Себеби өзүңүздү сүйбөсөңүз эч ким сизди сүйбөйт. Баягы айтат го, биринчи кезекте ден соолук бул байлык дейт да. Эгерде байлыгыңыз болсо, бардык жерге барасыз, дарыгерге барасыз, шифаканага барасыз, акчаңызды бересиз, ден соолук табышыңыз мүмкүн. Учурда биз Москвага жөнөдүк дейт, ден соолук менен акча табуу үчүн. Бүгүн акчаны таптым, акча менен ден соолукту издеп жүрөм, бирок ден соолук табылбай жатат дейт да. Ошондуктан ден соолук маанилүү экен, ден соолукка орчундуу карашыбыз керек, урматтуу мекендештер.